Номер 75 мектеп лицейинин имараты 1960-жылы курулган. Ал учурда окуу комплекси бир кабат болуп 520 окуучуга эсептелген. 1993-жылы номер 75 мектеп лицей статусуна ээ болуп, расмий түрдө ачылган. Пайдаланууга берилген мезгилден тартып мектепте капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. 2020-жылы мектептин имараты авариялык абалда деп табылган. Ошондуктан бул имаратты толугу менен бузуп, жаңы мектептин имаратын салуу чечими кабыл алынган. 2022-жылдын май айында жоопкерчилиги чектелген Эталон Винспецстрой подряддык мекемеси курулуш иштерин баштаган. Майдын башында баштаганбыз. 2 жума ушул жерде турган эски мектепти буздук. Орто эсеп менен 200 бала иштедик күнү-түнү. Убагында сапаттуу снип деп коет, средний нормы и правила. Бүт ошол эме менен куруп бергенге норма менен аракет кылдык. Ошол жылдын сентябрь айында номер 75 мектеп лицейинин жаңы курулган имаратынын ачылыш салтанаты болуп өттү. 2 кабаттуу заманбап билим берүүчү мекеменин жалпы аянты 5607 чарчы метрди түзөт. Имарат 20 окуу класстарынан туруп, 550 окуучуга ылайыкташтырылган. Жалпы аянты 1 гектардан ашыгыраак. Имаратыбыз эски болгон үчүн көп жылдардан бери мугалимдер, окуучулар, ата-энелер качан бизге жаңы мектеп салынат деп күтүп жүрүшкөн. Ушул жылды биздин президенттин программасына кирип калып, бизге жаңы мектеп курулду 4,5 айда. Биз аябай ыраазыбыз биздин президентибизге. Кубанычтабыз, кубанычыбызда чек жок. Мугалимдер жамааты олимпиаданын жеңүүчүлөрүн, конкурстардын жеңүүчүлөрүн тарбиялап өстүрүп, биздин Кыргызстанга болгон салымыбызды кошобуз. Мектеп бардык зарыл болгон жардамчы бөлмөлөр менен курулган. Чечинүүчү жайы менен вестибюль, санитардык бөлмөлөр, кеңсе, жалпы устакана, кыздар үчүн эмгек классы, кабыл алуу бөлмөсү. Мектепте жыйындар жайы, хореографиялык жана спорттук залдар бар. Ошондой эле китепкана, ашкана, музыкалык бөлмө өзүнчө блокко бөлүнгөн. Биз ушул мектеп курулганына абдан кубанып атабыз. Ата-энелер баарыбыз нары бери өткөн сайын карап мектептин курулушуна көз салып жүрдүк. Ошо биздин өкмөткө рахмат, ушундай жакшы заманбап мектепти бизге куруп берди. Балдарыбыз үчүн сүйүнүп атабыз. Мектептин аймагында көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү. Футбол, волейбол аянтчасы, чуркоочу аянтча курулуп, воркаут аянтчасы орнотулду.